Жогорку кеңеш бүгүн 17-июнда парламенттеги көпчүлүк коалиция сунуштаган өкмөттүн жаңы курамын, түзүмүн жана анын программасын бекитти. Кубатбек Боронов кеткен премьер Абылгазиевдин оңголу болуп 2 жылдан бери иштеп келген. Оппозициялык Атамекен партиясы коррупциялык чатактан кийин кызматтан кеткен Абылгазиевдин ордуна анын оңголу Бороновдун премьер болушу моралдык этикалык жактан туура эмес экенин билдирип, өкмөт башчылыкка 39 жаштагы экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун талапкерлигин сунуштады. Техникалык өкмөт деп атабыз, 3 ай деп атабыз шайлоого. Эмне 3 ай мөөнөт эмеспи Кыргызстан үчүн деген суроо. Жылына 12 ай бар. 3 ай карантинде отурдук, кризисте. Дагы 3 ай жөн эле оокат жүрө берет, эптеп, күн өтө берет деген мамиле кылбашыбыз керек. Техникалык өкмөт депчи. Менин оюмча ар бир күн, ар бир айды санап иштегенден баштап Кыргызстанды өзгөрүү баштайт. Жеке өзүм жөнүндө айтсам, кечээ биздин партиялаштар Атамекенде ушундай бир талкуу жасадык. Эмнеге кайра эле эски команда өкмөткө келтат, өзлөрүнүн бир саясий кызыкчылыктары болуп атат. Ошол биримдик партиянын өкүлү, Кыргызстан партиянын өкүлү, премьер, вице-премьер болуп шайлоодогу өзүнүн кызыкчылыгын бир көздөй турган бир максаттар көрүнүп атат да. Демек, булар үчүн саясий кызыкчылык Кыргызстанда элдин абалынан өйдө турат дегендей бир жооп келип атат да. Менин оюмча бул өтө туура эмес. Көпчүлүк коалиция Атамекен партиясы сунуштаган альтернативдик талапкерди карап да койгон жок. Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко Бороновдун Абылгазиевдин курсун улантам деген сөзүн кескин сынга алды. Врачтарга, милицияга кошумча төлөмдү бербеген, криминалды, коррупцияны тыя албаган курстун кереги жок. Шайлоого камынып жатканыңызды моюнга алып жатасыз. Шайлоого даярдануу Боршайкомдун иши, деди Никитенко. Во-вторых, меня действительно пугает ваше заявление, что вы будете продолжать курс работы правительства Абылгазиева. Я понимаю, что практически 99% состава остается прежним. Убедительное обращение: не продолжайте курс правительства Абылгазиева на неэффективность, нескоординированность работы государственных органов. Не продолжайте курс на невыплату медикам, милиционерам соответствующих надбавок, которые они заслужили. Или курс на то, что не построено ни 1 квадратного метра соцжилья, больничных территорий, площадей, не выведен из дотационного ни один МСУ. Этот курс не нужно продолжать. Точно так же прошу не продолжать курс на то, что не остановлена коррупция на сегодняшний день среди ваших же ведомств, министерств и ведомств, и чиновники занимаются коррупцией на сегодняшний день, это процветает. Не внесены законопроекты по борьбе с ОПГ, по профилактике правонарушений. Этот курс неэффективности продолжать нельзя. Обеспокоена тем, что называете и признаете себя техническим правительством и говорите, что вы должны подготовить выборы. ЦИК, политические партии должны готовить выборы. А ваше правительство должно быть правительством антикризисным, правительством народного доверия. Поскольку мы с народом, такое ощущение, живем в 2 параллельных реальностях. Бир ай мурун Абылгазиевди апендинин кызындай мактап, отчетун кабыл алып бергендер бул жолу Бороновду макташты. Депутат Камчыбек Жолдошбаев Бороновдун убактысын албай суроо жоопту кыскарталы деп чыга калды эле, Рыскелди Момбековдон кагуу жеди. Өзүдө законопроекттер көп, азыр бүтпөй атат. Элди касканактап жүрөт. Мүмкүнчүлүк болсо, урматтуу депутаттар, ушуну көңүл буруп койсоңор, голосование коюп карап көрүңүзчү. Рахмат. Биринчи микрофон. Урматтуу кесиптештер, ушундайды токтотпойку да сурангандан Камчыбек байке, сизден ким суранды айтып коюңузчу аты жөнүн. Кышында бир жолу уят кылдыңыз, жогорку кеңештин барынча балдар үшүп атып кетет депчи. Эмне балдарыңыз ысып атабы кетейин дегенде. Эми мактагандар сүйлөсө, сындай тургандарга да сөз бергиле да. Качанга чейин Абылгазиевди кошомат кылып жүрүп кетирдиңер го. Ким айтты? Айтсын өздөрү, алардын тили озор. Сизден суранган жок. Токтотуңуз кошомат кылганды. Картайганды ушу калы сөзүңүз айтып, алы сөзүңүз айтпай. Токтотуңуз болду. Рахмат. Табышкы кой. Кубатбек Боронов Кыргызстандын тарыхындагы 31-чи өкмөт башчы. Анын өкмөт башчы катары өмүрү 4 гана айлык. Эң башкы милдети болгон парламенттик шайлоону канчалык таза жана акыйкат өткөзөт, убакыт көрсөтмөкчү.